Akırın çalma çıkmayın. Akırın büyüyecek silah alın ondan. Ноорузду тушоо кесүү салты, кыз куумайжы, аркан тартуу сыяктуу улуттук оюндарсыз элестетүү кыйын. Албетте мындай жарыштар көбүнчөсү кичинекей балдар үчүн уюштурулгандыктан алар бул күнү көңүл чордонунда. Майрамдын көркүн кооз элечектерди кийген чоң энелер ачты. Алар созгонобон боз үйдө эле эмес, жалпы карапайым айыл элинин сайраңдоосуна шаң кошуп турду. Норуз табиятынан дыйканчылык майрамы, ошондуктан ак жоолугун салынган элет келиндери элдик майрамга чогулгандарга даам даярдоого өзгөчө көңүл бурат. Бүгүн аябай бизде көп киши коноктор бар. Ошолорго карата биз ошон үчүн көбүрөөк бастык бүгүн. Бияка ошо өзүбүздөн бияка секреттерибизди ошолорду кошуп жасадык. Кудай буйруса эми жагат деп ойлойбуз ушунча кишиге. Салтка айланып калгандай аялдар эркектерден бөлүнүп отурушкан. Норуз күнү айылдыктардын акыбалын сурап, акыркы жаңылыктарды талкуулоо үчүн шаардан бери келип жыйналышат. Бул учур чогулуп чай ичип коюу эмес, айылдыктарды түп көтөрө, баарынын башын бириктирген күн. Бүгүн Ноорузга арналган самалык абдан жакшы өтүп атат. Элдин маанайы көтөрүнгү, баары кубанычта. Негизинен эми бул жакшы жөрөлгөнү мен колдойм. Баарыбыз кубанычтабыз. Негизи кыргыз элинде айтуучу сөз бар го, жазгы талаа иштерине жар салуучу, негизги жылдын жаңылануучу бир жакшы бир башаттары болуп эсептелет Норуз байрамы. Кыргыз элибизде ден соолук болсун, молчулук болсун, тынчтык болсун. Оюн зооктор, ыр күлкү, ар кандай сынактар жана белектер. Бир сөз менен айтканда майрамдын шаңы айылда жана Норуздун деми дал ушул тоонун этегинде жайгашкан карапайым эл арасында даана сезилет. Ылайым ар бир үйдө жакшылык болсун. Бүгүнкү Норуз майрамыбыз куттуу болсун. Чынара Нурсеитова, Перизат Бакытова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.